Кече эле 47 гектар жер кантип паркка берилсин деп чочуп жаткан Бишкектин мэри боюнча мэрия тармактары жокпу? Мен көзүмө ролу болсо 47 гектар кантип сейил бактым. бүгүн минтип Ататүрк сейил багынын курулушка берилип кеткен 43 гектар жер аянтын кайра кайтаргыла деп токтом чыгарып, башкаларды чочутту. Азыр биз эгер мэрдин тапшырмасы аткарылса, кайсы хан сарайлар менен асман тиреген үйлөр бузулаарын көрсөтөбүз. Ататүрк паркы 1992 жылы 107 гектар аянты менен негизделген, бирок капчыктуу көпөстөр жана креслосуна таянган чиновниктер ар тарабынан жонуп отуруп 64 гектары гана калган. Учурда ал жерлерге 130дан ашуун адам ээлик кылат. Бирок байкасак азыр минтип кээ бирлери сата баштаптыр үйлөрүн. Бул тарабымда жашыл парк, бул тарабымда курулуштар, үйлөр. Бул жерде дарактын дүмүрлөрү. Сыягы бул жакка дагы бирөө чоң бир нерсе салайын деп ойлогон окшойт. Буга чейин ушул Ататүрк паркы жөнүндө бир нече журналисттик иликтөөлөр чыккан. Окуй, паркты басып алган атат. Дарактарын кыйып кетти. Ой, басып алып үй салып алды десе дагы эмнегедир алгылыктуу көңүл бурулбай келген. Бул жакта парктын курулуштарын карасак, 2000 жылдардан бери чекесинен акырын бере баштаган экен. Ошондон бери ушул күнгө жетиптир. Эми карап көрүңүз. Ошол убакта эмнеге көзөмөл болгон эмес. Үйдү тургузуп алганга чейин эч ким унчуккан эмес. Эгер кала бийлиги иштин өтөсүнө чыга турган болсо, арттагы хан сарайлар кантип бузулганын да сиздерге көрсөтөбүз. Андыктан биздин каналга катталып күтүп туруңуздар.